Мен Шапиева Назгүл. Ушул өзүм негизи медицинада иштейм, медицина кызматкеримин. Анан ушул жаачы болгум келип, жаа тартып, бул дагы бир спорттун түрү. Анан кийин ушу салттуу жаа эмнегедир жагып, ушуну Кыргызстандан издеп таап алдым. Үйрөткөн менин дагы тренерим Томотоев Кубан деген аябай жакшы үйрөттү. Ага дагы тең аябай ыраазы болом. Анан ушу Салбурун федерациясына келип, ушу көп мелдештерге катышып, көп ийгиликтерди жаратып, анан кийин ушул көңүлүмө абдан жакты. Ушуну дагы эле аркалап келатам. Жаачы аял болуу бул негизи оңойго турбайт. Бул жаанын айткан себебим бул ден соолукка абдан керектүү да. Баягы көздүн көрүшүнө, анан баягы физкультура жактан дагы аң сезимге, негизи эле бул эмоциональный деп коет, баягы негизи эле бул көп нерсеге жакшы да. Анан айымдарга айткым келет да. Ушул жаа атуу бул мисалы адам бир көңүлү чөгүп турса, ушул жаа атуу менен алектенсе баардыгын унутат, стресстен арылат. Физкультура жактан дагы, дене тарбия жактан дагы жакшы нерселер болот деп ойлойм да. Ошон үчүн мен айымдарга айткым келет. Кыргызстанда аз көбөйсө деп ойлойм. Бирок быйыл мурдагы жылга караганда биринчи Салбурунга келгенден кийинки азыркы жаачылар көбөйө баштады. Үйдө отуруп эле бала багып эле кирер кечке үй оокатын кылып эле отура берген бул туура эмес деп ойлойм да. Бул спорт, бул аялдын өзүнө керек деп жанада бир сер айтып кеттим го. Мисалы мен эртең менен жумушка кетем, кечинде келем, тамакты деле жасап жетишем, үй тирилишчигин деле кылам. Андан тышкары айтам, сүрөттө тартам, өзүмчө китеп окуйм, кээ бир жерлерде баягы ыр жасып, бир нерселерге кылган аракеттерим да болот. Конокторго деле барам, үй бүлөм менен жаратылышка чыгып эс алып деле келебиз. Көп нерселер жасайбыз, аял киши баардыгын кылса болот.